Сиз ким болуп иштейсиз? Мен юристмин бакта. Болгон. Мынакей прокуратурадан кагаз келди мага, тазалык жанагы кемер кур менен өтүктү алып барып мусор кыргытты деген үчүн, чемодандын ичин тоногон үчүн милицияга арыз жазып, Ленинский районунда могу Бектур Кудайбергенов деген тергөөчүм арызымды карабай прокуратурага жазсам, бул иш кайра улансын, Бектур Кудайбергенов сиздин ишиңизди карасын, кайрылууга укуктуу экениңизди билдиребиз деп прокуратурадан кагаз келди. Мен аны Бектур Кудайбергеновго суранып өзүнө да жөнөттүм. Ишти бир карап бериңиз, кемер кур менен өтүгүм бар эле кымбат. Ошону жок дегенде восстановление кылып берсин десем, дагы эле карабай жатат да, анан айла жок ушинтип чыгарып атам. Мына бул байке кеп жебейт экен да, кеп жебейт, сөз жебейт экен. Болгону юрист мына көнүп калыптыр канча жылдан бери, уже тажрыйбалуу экен. Дарбазанын түбүнөн канча метр алыс болуш керек? Мусор контейнери. Кайсы контейнер? Дарбазанын түбүнөн канча метр алыс болуш керек? Сиз деген контейнердичи, бул деген частный үйгө коюлган контейнер. Сатып алган контейнер аны. Жок, ошол дарбазадан канча метр алыс болуш керек? Кай жерде турса, биз ошону алып кетебиз. Сиз жооп бербейсизби? Канча метр алыс туруш керек дейм. Биз деген бак, шашпаңыз. Мен эч качан шашкан жокмун. Мен сизден сурап атам, ошого жооп берип койбойсузбу? Контейнер туратпы? Кай жерде турбасын көчөдө. Ошонун тегерегиндеги 5 метр тегерегиндеги таза эмени. Тиги канча метр туруптур? Менин чемоданым канча метр туруптур дарбазага? Мынакей. Мына мондай 1 метр турган дарбаза берде, могу жерде чемодан турган. Сиз жооп берсеңиз, эмнеге үйүнө көтөрүп кетти жумушчу менин чемоданымды дарбазанын түбүндө турган? Ошол мен айтпайм, ал кишигечи, алдыгында жумушчу да. Ошонун баарын айттым. Ошонун баарын дегенде жүктөп туруп, БСПга жеткирип сатышыңар керек болчу. Бүттү. Жок, сиз азыр вообще такыр башка жакка буруп атасыз. Эмнеге алып кетип калды менин чемоданымды? 20 метров должно быть минимум от мусорного бака до вас. Минимум. Поэтому здесь мы видим прямое нарушение ваших прав. Не звоните, а пишите, чтобы у вас был входящий номер, чтобы вы могли потом доказать, что вы обращались и так далее. Если в течение месяца они не отреагировали на ваше письменное обращение, смело обращайтесь в прокуратуру, и прокуратура, как надзирающий орган, да, который обязан следить за соблюдением прав, должны этот вопрос решить. Азыр салыштыралды, могу Кытайда мына бирөөнүн оокатын мусорго ыргытып билбей ыргытып билбейм. Эми Кыргызстан менен салыштыралы азыр. Бизде эле өнүгөл деген мындай жолго түшүп атпайбызбы? Бирок бизде азыр кандай иштеп атат, ошону практика кылып атам да. Буларда мына восстановление кылып берди, видео камера менен бүт восстановление кылып берди да, тигини жоготуп алган